2021-2023 жылдары Кыргызстан, Монголия жана Тажикстанда билим берүүнүн сапатын жана жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу үчүн аралыктан окутуу долбоору Таалим форум коомдук фондунун жетектөөсү менен 3 уюмдун консорциум уюму тарабынан ишке ашырылган. Негизгиси пандемия учурунда санарип технологияларын туура колдоно алдыкпы? Мугалимдер менен окуучулар арасында, ата-энелер арасында деги эле билим берүүгө санариптештирүүнү киргизе алдыкпы? Мына ушундай маселелер боюнча Таалим коомдук фонду изилдөөлөрдү жүргүзгөн. Бул долбоорго Кыргызстан, Тажикстан, Монголиянын мугалимдери катышып, ата-энелери катышып, окуучулары катышып, ошонун негизинде чоң көйгөйлөр аныкталды. Бул жерде эми мугалимдердин ошол учурда санарип технологияларды колдонууга даярдык эмес экени, окуучуларыбыздын ошо маалыматтык технологиялардан биртке артка калгандыгы, ата-энелердин ошо окуучуларды алдыңкы технологиялар менен камсыздабагандыгын аныкталды да. Жогоруда аталган үч өлкөдө ар тараптан масштабдуу изилдөө жүргүзүлгөн. Ата-энелер, окуучулар менен талкуулар жүрүп, эксперттердин, мамлекеттик органдардын, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн, мектеп жамааттарынын катышуусунда бир катар семинарлар өткөрүлгөн. Мына ушундай изилдөөлөрдө санариптештирүү боюнча мамлекеттик деңгээлдеги айрым документтердин иштебегени аныкталган. Учурда эл аралык уюмдарга, мамлекеттик мекемелерге кандай жол менен барсак жогорудагыдай көйгөйлөрдү чечип, санариптештирүүнү ар бир инсанга жеткире алабыз деген сунуштар берилүүдө. Андан тышкары мына Дүйнөлүк банк тарабынан 100 мектеп компьютерлик класс менен каражаттары камсыздалды. Ар бир мамлекеттин өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Анан мисалы Монголияда мына электрондук мектеп иштейт экен. Ошол электрондук мектепти ошо Монголиянын негизинде, Монголиянын тибинде биз дагы ошо Кыргызстанга тажрыйбасын алып иштетели деп атат да. Өткөн изилдөөнүн негизинде көптөгөн мындай рекомендациялар берилди. Бул министрликке, анан мектептерге, ушул окуу процессин уюштуруучуларына, бул мугалимдерди ушул маалымат технологиялар тармагында кайра даярдоо боюнча. Изилдөөлөрдө белгилүү болгондой, аралыктан окутуу учурунда ата-энелердин балдарга көңүл бурусу өтө төмөн болгон. Андан сырткары кыргыз тилдүү мектептер үчүн кыргыз контенттер, кыргыз тилиндеги материалдар жок болуп, мугалимдер керектүү материалдарды башка тилдерден которушкан. Алар жасаган сайттарын, презентацияларын, видеолорун окуучуларына WhatsApp тайпаларында, Telegramда таркатышкан. Ошол эле учурда айрым мугалимдердин санариптик сабаттуулугу жетишсиз болгон. Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан мугалимдерге ошол видео сабактар даярдалган, атайын видео сабактар болсо, кыргызча контенттер көбүрөөк болсо, андан сырткары жанагындай кыргыз тилдүү контенттер, тесттердин базалары, видео сабактардын базалары түзүлсө, мугалимдер үчүн абдан жеңил болмок да. Анткени онлайн деп бизге бир күн мурун айтып калганда же 2 күн мурун буйрук чыкканда, биз алдыңкы күндөрдө ошол түнү менен отуруп эртеңки күнгө сабак даярдабастан ошол даяр материалдарды алып, аны биз жеткирип, отодо аткаруучу кызматты, анан текшерүүчү кызматты аткармакпыз да. Изилдөөлөрдө белгилүү болгон көптөгөн маселелердин бири мугалимдердин техникалык жабдууларга жетишсиздиги, мектептеги интернеттин сапатынын төмөндүгү, заманбап технологиялар боюнча мугалимдердин квалификациясын жогорулатуунун зарылдыгы. Бул боюнча учурда Билим берүү министрлиги тарабынан бир катар иш-чаралар көрүлүүдө. Мугалимдерге санарип технологияларын колдонуу менен жардам берүү, аларды ошо техникалык жабдууларды менен камсыз кылуу, жанакы ар түрдүү отчеттордон арылтуу. Экинчи багыт бардык материалдардын баарын жаңыртуу, ошо санарип технологияларды колдонуу менен жанакындай ар түрдүү видео сабактарды, 3D материалдарды, презентацияларды, ар түрдүү тест, оюндарды иштеп чыгуу. Үчүнчү багыт мектептерди, вуз, профтехтердин арасындагы бардык системаларды, ушул башкаруу системаларын санариптештирүү менен ошол иш процесстерин автоматташтыруу. Билимдер жана инновациялар менен алмашуу долбоорунун максаты калктын аялуу катмары үчүн бирдей жеткиликтүүлүктү камсыз кылган аралыктан окутуунун мына ушундай инновациялык ыкмаларын жайылтуу. Калия Карбекова, Асмат Өрөсбеков, Билим жаңылыктарына.